Биздин байлыгыбыз көп түрдүүлүктө жана биримдигибизде. Мамлекетибизде ар түрдүү этностун, ар башка ишенимдеги жана көз караштагы адамдар жашайт. Биз күн сайын окуп, эмгектенип, өлкөбүздүн келечегин чогуу курабыз. Биримдик жана жарандык жоопкерчилик ушул жерден башталат. Дал ушул максат үчүн өлкөдө кыргыз жараны концепциясы кабыл алынган. Бул жөн гана документ эмес, ар бирибиздин коомдогу ордубузду, укук милдеттерибизди жана өлкөгө кошо турган салымыбызды так түшүнүүгө жардам берген негизги багыт. Бул концепция ар бирибизди жигердүү жана жоопкерчиликтүү жаран болууга чакырат. Бул баалуулуктар билим берүүдөгү, долбоордук окутууда, коомго пайдалуу демилгелерде, чынчылдык маданиятында, бири-бирибиздин үнүбүздү угууда, коомдук консультацияларда жана курултайлар, жарандык форумдарда практикалык турмушка ашырылат. Өз ара урмат, талкуулоо жана орто чечим табуу маданияты концепциянын жүрөгү. 2021-26 жылдары кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү концепциясы 2020 жылы 13 ноябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин номер 39 жарлыгы менен кыргыз жараны концепциясы бекитилген. Кыргыз жараны концепциясы өзүнүн эң негизги максаты бул жарандык иденттүүлүктү калыптандырууда жагымдуу шарттарды түзүү. Концепция өзү негизги 5 багытты камтыйт. Бул кыргыз жараны деп жарандардын өзүнүн аң сезимин калыптандырууну жана кыргыз жараны концепциясынын өзүнүн концептин элге жайылтуу болуп саналат. Экинчиси элдин биримдигин чыңдоо, толеранттуулукту жогорулатуу, көп түрдүүлүктү дөөлөттөрүн урматтоо болуп саналат. Үчүнчүсү мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана көп тилдүүлүктү дагы ошону менен катар өнүктүрүү. Төртүнчү багыт жарандардын чечим кабыл алуу процесстерине бирдигидей шарттарды түзүү. Бешинчи багыт мамлекеттик жана саясий институттарга болгон жарандардын ишеничин жогорулатуу болуп саналат. Эми мамлекеттик тил боюнча айта кетсек, мамлекеттик тил бул биздин Кыргыз Республикасында жашап жаткан элдердин этностук таандыгына карабастан, социалдык абалына карабастан бир ортокчо тил болуш керек. Баарлашкан эң негизги стратегиялык милдеттердин бири максаты ушунда. Концепциянын өзөгүн түзгөн баалуулуктар тең укуктуулук, мыйзамды урматтоо, жеке жоопкерчилик, патриоттуулук, маданий мурастарга урмат, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана көп тилдүүлүк саясатын колдоо. Кыргыз жараны коомдук иштерге активдүү катышкан жоопкерчиликтүү жаран. 2021 жылы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети төрагасы тарабынан номер 341 атайын тескеме менен бир масштабтуу ири көлөмдө иш-чара план иштелип чыккан. Бул иш-чара планды жалпысынан бир 65 пунктту камтыйт. Мамлекетибиз көп этностуу мамлекеттердин катарына кирет. 7 миллион 100 миң адам жашай турган болсо, алардын 77%-ын кыргыздар түзсө, ал эми 23%-ын башка этностун өкүлдөрү түзүп келет. Ушул статистикалык көрсөткүчтөрдөн улам биздин мамлекетибизде этностор аралык мамилени жакшыртуу, деги эле социалдык чыгалымдын алдын алуу, социалдык биримдикти, коомчулукта ынтымакты бекемдөө жаатында ушул аталган концепциябыз иштелип чыгып, учурда ушул мамлекеттик деңгээлде атайын программа иштелип жатат. Концепцияны ушул коомчулукка кеңири жайылтуу, ушул баарыбыздын милдетибиз жарандык, жаштарды багы патриоттуулукка үндөө негизги ураандарыбыз бар. Мекеним менден башталат, ден соолук менден башталат, тазалык менден башталат, чек ара менден башталат, мыйзамдуулук менден башталат деген багыттарыбыз бар. Ушул багыттардын алкагында ушу жаштарга дагы тарбия берүүдө, аларга да үлгү берүү жаатында ушу бир катар иштер жүргүзүлүп келет. Расмий позицияга ылайык кыргыз жараны концепциясы жарандык иденттүүлүктү бекемдеп, көп түрдүүлүк менен биримдикти айкалыштырып, жаштардын коомдук иштерге активдүү катышуусуна шарт түзөт. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы негизинде бекитилген кыргыз жараны концепциясы ишке ашыруу максатында шаардын аймагында бир нече иш-чаралар өткөрүлүп келет. Андан сырткары семинар, окутуулар калкка жана ушул шаар аймагында окуган студенттерибизге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, иш алып барылып келет. Андан сырткары ушул мекеме ишканалардагы адистер
ошол кыргыз жараны боюнча концепциясы боюнча окутуулар жүргүзүлгөн. Биздин шаар аймагында жайгашкан окуу жайлардын мугалимдери окутуудан ар дайым өткөрүлүп, шаар областтын борбору болгондуктан биздин шаардын аймагында 20 миңден ашык студенттерибиз бар. Ошол студенттерге ушул концепцияны жайылтуу максатында биздин мугалимдер иш аракеттери жүргүзүп келишет. Мен ойлоймун, бул кыргыз жараны эң маанилүү документтердин бири болуп эсептелинет. Баарыбыз биргеликте ошол концепцияны жайылтуу максатында иштерди алып барышыбыз керек. Эсиңиздерде болсун, кыргыз жараны этностук түшүнүккө гана таандык эмес, эң оболу жарандык иденттүүлүккө байланышкан түшүнүк. Биз ар түрдүүбүз, бирок бир элбиз. Кыргыз жараны катары сиз бүгүндөн баштап бир пайдалуу кадам жасаңыз. Активдүү болуңуз, тартипти сактаңыз, тил үйрөнүңүз. Аз болсо да өз салымыңызды кошуп, өз жамаатыңызга жана коомго пайда алып келиңиз. Өлкөнүн келечеги өзүбүздүн колубузда.